Бүгін Ишенал Арабаев атындағы Қырғыз мамлекеттік университетінде тажрыйбалуу педагог жана көрүнүктүү илимпоз, педагог илимдеринин кандидаты профессор Абдуллай Райхан Абдуллайнын 70 жылдык мааракесине арналган заман талабындагы компетенттүүлүккө негизделген билим берүү, теория жана практикаттуу жаш окумуштуулардын илимий практикалык конференциясы өтүп жатат. Бунун негизги максаты ушу жаш педагогдорго багыт берүү, өмүр өрнөк инсандардын өмүр жолу, чыгармачылыгы, илимий ишмердүүлүгү, педагогикалык чеберчилиги менен тааныштыруу максаты көздөлөт. Бүгүнкү Райхан Абдуллаевнанын эмгегин баалап, өзүңүздөрдүн окумуштуу катары, мугалим катары, көрүнүктүү педагог катары эмгегин баалап, Айгүл Төлөковна баш болгон жамаат биздин ушул Райхан Абдуллаевнанын 70 жылдык мааракесине карата иш-чара уюштуруп, атайын эмгегин баалап, басып өткөн жолун, тарыхыны баа берип, жакшынакай кылып илимий конференцияны өткөргөнгө уюштуруп аткан, салым кошкон ушул эмгек жамаатына, илимпоздорго, мугалимдерге, педагогикалык коллективге терең ыраазычылык билгизем. Ушундай мугалимдердин колунан чыккан адамдар биздин мамлекетте мамлекет башкарып атат. Ушулардын арасынан чыккан генералдар чыгып атат. Ушулардын арасынан чыккан бардык тармакты дүңгүрөтүп, титиретип, өлкөнүн айыл чарбасы дүңгүрөткөн бардык мугалимдердин колунан чыгат. Ошондуктан мугалимдердин колунан эмгегинен чыккан бааны өтө жогору. Райхан досубуздун эмгеги абдан көп. Эмгекти аябай сыйлаган, коллектив сыйлаган, кесибигин сыйлаган, үй бүлөнү сыйлаган абдан идиректүү. Ошондуктан айтып өтсөң, мунун эмгек жолун карасаң, албаган сыйлыгы да калбаптыр. Юбилейлик салтанат болуп жатат. Илимий практикалык конференция деңгээлинде өткөрүшүп атат. Мен эң биринчи ушул өзүм чогуу иштеген кафедранын жалпы жамаатына, ошондой эле ушул университеттин жетекчилигине, айрыкча ректорубуз, филология илимдеринин доктору, профессор Айгүл Төлөковнага ыраазычылыгымды билдирем. Анткени менин кичинекей жупуну эмгегимди ушундай илимий практикалык конференция деңгээлинде белгилеп, ушул менин бейнеме айрым бир сүртүмдөр айтылып жатканы мени бул кубанычтуу көрүнүш болуп атат.